Кой, бейтаныш адамдардын арасынан өз ордуңузду таап, алар менен оңой эле тил табышасыз. Ал эми кесиптештер менен чогуу иштөө же ыйгарылган жумуш сизге кыйынчылыктарды жаратып, маселелерди чечүү бир топ убакытты алат. Букачар, эгерде сиз жумуш ордуңузду алмаштырууну пландаган болсоңуз, башка күнгө жылдырууну жылдыздар сунушташат. Антпесе, бүгүнкү жасаган тандооңуз туура эмес болуп бармак тиштеп калууңуз мүмкүн. Эгиздер, бүгүнкү күн жакын адамдардын курчоосунда көңүлдүү өтөт. Эгерде досторуңуз менен көптөн бери көрүшелик болсоңуз, аларды жолугушууга чакырыңыз. Бул күндү майрамдай кабыл алып, таарынышкан тааныштардан кечим сураганыңыз да артык кетпейт. Бөйөн, бул күн күтүлбөгөн окуяларга мол болуп сизди таң калтырат. Күндүн алгачкы жарымынан тарта ишке билек түрүнө киришкениңиз жакшы. Жалкоолуңуздун айынан ийгиликтен кур калып калбаңыз. Арыстан, эгерде алдыңкы күндө жашооңузга өзгөртүү киргизүүнү каалаган болсоңуз, анда алгач план түзүп алганыңыз жакшы. Бул аракет сиздин ийгиликке жетүү бир кадам жакындатат. Бийкечтерге бул күн эс алууга жакшы экендигин жылдыздар айтышат. Тоо коюна же алыскы сапарга жол тартууга камына бергениңиз оң. Ал эми күндүн экинчи жарымында алыстан кабар угасыз. Тараза, бүгүнкү деп койгон пландардын кийинкиге жылдырыңыз. Анткени бул күнү сизден көптөгөн сюрприздер жана кубанычтар күтүп турат. Ар кандай таанышуулар, жолугушууларга даяр болуңуз. Чаян жылдызындагыларга жаңы багытта өздөрүн сынап көрүүсүн жылдыздар сунуш кылышат. Балким чыгармачылык багытта жаңы ачылыштарды жасайсыз. Айтор, ар кандай изденүүлөрдүн үстүндө болгонуңуз жакшы. Жаачы, башкаларга жардам көрсөтөрдөн мурда жакшылап ойлонуңуз. Анткени ал адамдын сизге болгон жаман ою бир чыгар. Бул күн өзгөчө бай болбосоңуз, алданып калуу коркунучу бар. Текечер, бул күнү сиздерге акча табуунун жаңы жолу ачылат. Бирок ошол менен катар жашооңузда бир катар кыйынчылыктар да жаралышы мүмкүн. Андыктан сизге бул күнү сабырдуулук көбүрөөк талап кылынат. Суу пери. Бул күнү суу перилер жылдыздагылар жаңы иштерди баштайт. Бирок абай болбосо, бир топ чагымга багып калуу коркунучу бар. Мындай учурда жакын адамдардын колдоосуна гана сизге пайдасын берет. Балыктар, эгерде кандайдыр бир бийиктикке жетем десеңиз, өз мүмкүндүгүңүздү колдонгонуңуз жакшы. Жакындарыңыз менен болгон мамилеңиз ушул күнү дагы да болсо бекемдейт. Бул күн ийгиликтүү күндөрдүн катарын толуктап, маанайыңыз жогорку деңгээлде болот.